Саламатсыздарбы? Ала То 24 каналында өзөктүү маселе берүүсү, аны мен Гүлнара Касымбекова алып барам. Бүгүнкү берүүбүздө ыйман, адеп жана маданият жолу тууралуу сүйлөшөбүз. Ушул жылдын алкагында театрлар кандай иштерди жасайт, деги эле театрлардын искусствонун коомду маданияттуулукка үндөө, балдарды тарбиялоодогу ролу тууралуу сүйлөшүү үчүн студиябызга Токтоболот Абдымамонов атындагы Кыргыз улуттук драма театрынын актёру Азиз Мурадилаевди жана Бакен Кыдыкеев атындагы Жаштар театрынын артисти Өмүрбек Асанбековду чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер студиябызга. Сиз айтсаңыз, буга чейин операция болдуңуз эле, жакшы болуп калдыңызбы? Деңсоолугуңуз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Дарыланып атабыз. Эми толук кандуу спектакльдерде, кинолордо ойной бересиз. Кудай буйруса. Азыр эмебизге өтөлүк, өзөктүү маселебизге. Ушул театрлардын деги эле искусствонун коомду маданияттуулукка, балдарды тарбиялоодогу ролу кандай? Ошол багытта кандай иштер жасап жатасыздар? Азиз Исенакунович, сизден баштайлыкпы? Исенканович. Исенканович, кечиресиз. Театр өзү негизи эле жаштарды эле эмес, негизи адамдарды тарбиялоо менен алек өзү негизинен. Жылдагыдай эле ошо окуу программадагы спектакльдер бар, көптөгөн башка чыгармалар бар. Маданияттуулукка, албетте ушу адептүүлүккө тарбиялоодо эң эле чоң салым кошкон ушу театрлар болуш керек дейт. Бакен Кыдыкеев атындагы Жаштар театрына негизинен Жаштар театр деп аты эле айтып турбайбы? Элдердин, жаштардын спектакльдерди көргөнгө театрга келүү агымы кандай болуп атат? Бизде негизи чындыгын айтканда жакын арада эле 2015-тен баштап бир аз элдер көбөйүп баштадык десек да туура. Анткени мурда көп келчү эмес, азыр уюштуруу иштери менен студенттерди, мектеп окуучуларын театрларга алып келип, ошолорго көргөзүп жатабыз. Спектакльдер негизи окуучуларга абдан керек, анткени тарбиялык мааниси абдан чоң. Азыр көптөгөн спектакльдер бар биздин репертуарда, окуучуларга ылайык, студенттерге ылайык. Биз негизи жаштар театры болгондон в основном жаштарга коюп беребиз, кичинекей өспүрүм садиктерге коюп беребиз, жомокторду, сказкаларды. Анан ушул Токтоболот Абдымамонов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында жакында эле барып көрдүк. Саманчанын жолу болду. Ысыкөл драма театрынын артисттери келип, Жусуп Абдрахмановду койду. Анан байкасак студенттер көп келет экен да. Анан бул кандай? Силер алдын ала келишим түзүп алып иштейсиздерби же алар өздөрү эле мындай угуп эле агылып келген элби? Өздөрү келгендери да бар, анан келишим менен келгендер да бар болуш керек. Анан администраторлор жакшы билишет. Биз андайларга көп кийлешпейт экенбиз. Негизи мындай сиздин көз карашыңызда жаштардын мындай искусствого, театрга тартылуусу, кызыгуусу кандай болуп атат? Эми ушу азыр эле айтып кеткендей, жакынкы арада 2010-дордон баштап жакшы боло баштады го. Себеп дегенде ушу 2001-2000 жылдары таптакыр эле аз болуп калган. Саналуу эле кишилер болуп. Азыр барган сайын кандайдыр бир жакшы жандануулар бар. Баягы руханий байлыкка умтулуу байкалып атат, Эмне дегенде бул дагы театрга келүү өзү эле бир чоң бир майрам болчу илгери. Балким ошо модага кайра кайрылып келатабы, ким билет. Ал эми жакында ушул театрлардын репертуарында кандай спектакльдер коюлуп пландалып жатат? Бизде айтсак, мына кече жакында өзүңүздөр күбө болсуздар окшойт. Касмал Байылдын ажар болду. Мына буюрса 1-2 мартта дагы актриса деген Меңдин Маматайрова эжекебиздин спектакли чыккан жатат. Ал дагы мына премьерасы жакын арада марттын 5-ине чейин болот буюрса. Ошого да чакырабыз, келип кетиңиздер. Ал эми Кыргызстанда театрлардын көч башында турган Кыргыз улуттук драма театрында кандай иш-чаралар мерчемделип атат? Бизде эми ушу Саманчын жолу коюлду. Андан тышкары азыр Томирис спектакли коюлууда. Шанель айым, Торостук зөөкүр. Негизи эле көп эле спектакльдер кетип атат азыр. Ушул айдын репертуарына кирип, ушулайда Кудай буйруса премьерасы болот. Томиристин сөзсүз келип кетиңиздер. Ыйман, адеп жылына карата кандай спектакльдерди мерчемдеп атасыздар? Ушул жылдын шарапаты менен койгонго бир жаштарды тарбиялаганга, маданияттуулукка үндөй турган кандай спектакльдер мерчемделип атат? Негизи эле ар бир спектакль өзү ошого мындай багытталган да. Ар бир спектакльден ошондой бир актуалдуу жактарды издеп тапса болот. Муну мен бөлүп деле айта албайт элем. Үркүн спектакли, бул дагы болсо ошо тарыхты билдирет, өзүбүздүн тарыхыбызды. Андан арыраак ошол эле Томирис, маселен Коркут ата ушу түрктөрдүн эмесин алганда башка элдин дагы өздөрү башка элдердин дагы чыгармачылык ушул эмелери менен
тааныштырганга аракет кылабыз. Ал эми сиздердин театрда жаштар театрында биздин театрда тиги негизи азыркы учурда студенттерге ылайыктуу Марбаевичтин 12 күн деген комедия спектакли бар азыркы учурда. Ал негизи азыркы жаштарга керектүү. Кыргыз тилин унутуп баратат. Ошол сыяктуу биз кыргыз тилин билбей, орусчаны билип аткан жаштарга атайын ошого ылайыктап биздин директорубуз Эгембер Чалбаев өзү койгон. Андан тышкары жаш бөөк жеткинчектерге Мойдадыр деген Кир койбос деген жомок спектаклибиз бар. Ошолорду коюп жатабыз азыркы учурда. Анан театрга келген, сиз буга чейинки сөзүңүздө айтпадыңыздарбы? Театрга келгенде бир өзүнчө эле бир майрамга келгендей болчу депчи. Азыр жаштардын көз карашы кандай экен? Мындай аралашып иштеп жатасыздар да. Театрга болгон көз карашы, мамилеси кандай болуп атат? Ошол театрга киргенден кийин өзүнүн алып жүрүү маданияты да ал жакта башка да. Баары бир өзүңдү өтө тыккан алышың керек, маданиятты алып жүрүшүң керек. Театр деген театрда. Ошол жагы кандай болуп атат? Эми бара анды деген ушу ошондой үлгү көрсөтө турган кишилер болуш керек, сөзсүз түрдө. Бул ошо биздин элитабыз дегендер бар, биздин коомчулукта туурабы. Ошолор дагы өздөрү келбей калат да театрга. Ошондуктан кээде ашыкча сүйлөп, чоң эмелерди айткандан алсыраак эле болсо деп ойлойм да. Ошондуктан өздөрүнүн кылган иш аракеттери менен билдирсе маданияттуу экенин, элита экенин ушу жаштарга көргөзүп, ошондой бир жол баштап тарбияласа болот эле дейм. Илгерки учурларда болсо, эми мен өзүм деле ошо кичинекей жаш кезимде, кичинекей кезимде эсимде, мындай кыш болуп калса, эме болсо өтүктөрүн, туфлилерин салып келип, өтүктөрүн башка сумкага салып тапшырып гардеробко кадимкидей туфли кийип кышында болобу, бул дагы маданияттын бир бутагы үлгүсү да бул. Ушундай бир айылдан, башка жерлерден келгенде театрга келбей кеткен уят болчу. Илгерки запистерди көргөндө бир дагы бош орун көрбөйбүз. Бир дагы премьера 10 күн, 15 күн, дайыма премьералар 10-15 күнгө чоюлчу, ушундай бир убакыттар болгон да. Эми бара Кудай буйруса, Кудай кааласа ошондойго барабыз го деген ойдон. Атка минерлер баягы саясатчылар жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Алар келебизби театрларга? Мен көп эле барам, бирок бир спектакльге 2-3 киши таанымал кишини көрөм. Ашып кетсе саясатчылардан баягы атка минерлерден дегенде, элитадан дегендейчи. Тилекке каршы кээде премьералар болгондо дагы атайын чакырткан убакыттар да болот да. Келип кеткиле деп, мындай официальный түрдө. Кээде алгаттар жетпей да калышы мүмкүн, өзүңөр билесиңер кандай болот. Мындай тепкичтен тепкичке өтүп барып, ошол кишилерге да жетпей калабы балким. Бир жарым 2 сааттык убакыт кетет экен ошого. Эл дагы көрүп, мындай булар дагы театрга келет турбайбы дегендей болот эле да. Анда ал эле эмес, кээде ушундай сөздөрдү укканда зээниң кейит да. Театрдан прибыль түшпөйт. Ошондой бир сөздөр бар да. Коммерцияга айлантып эмете турган. Өзү негизи андайга театр милдеттүү эмес, башка жагынан алып келет. Театр өзүнүн руханий азык берүүчү жай да бул жак. Бул башка нерсе да, аны деген мындай материалдуу жак менен аралаштырган эң эле туура эмес деп ойлойм да. Ал эми көп чет өлкөлөргө барганда спектакльдерин көрүп жүрөбүз. Жасалгасы, сахнанын жасалгасы бир миллиондогон доллар кеткени, бизде кандай бул жагы? Бизде эми анчалык кетпейт го, колдон келишинче жасайбыз да. Анчалык кетпейт. Негизи эле бир спектакльдин бюджетин айтсам, бир 500 000, орто эсеп менен 500 000 сомдой талап кылынат негизи. Бир арзаныраактар болот, мындай арзаныраак чыгарса 300, 500, ар түрдүү болот, ошо жасалгаларга байланыштуу. Жаштар театры эми жаштар деп айтылып аткандан кийин, негизинен биздин Кыргызстандын эртеңки келечеги болуп турган жаштарда. Анан көпчүлүгү аймактарда жашайт. Ушул жаштар театры бир гастролдоп аймактарга, өлкөнүн бир башка облустарына чыгасыздарбы? Биз негизи чыгабыз, бирок жакынкы могу Токмокко, Кантка, Кара-Балтага чүйдүн айланасына. Чүйдүн айланасына. Анткени бизге чет жакка чыга десек, биринчиден машинабыз жок. Абдан жол киребиз, алай десек машинабыз жок, анан машинеге жүктөш керек декорацияны, аны алып барыш керек, декорация коюш керек. Билеттин баасы болгону 50 сом. 50 сом менен көлгө коюп же Жалал-Абадка коюп барсаң эч нерсе актабайт. Анан ошондуктан ал жакка каржы жагы дагы байланыштуу. Маегиңиздерге рахмат, кызыктуу маек курдуңуздар. Чыгармачылык ийгилик каалайм. Азиз аке, сизге ден соолук каалайм.
Сіздер Ала Тоо 24 каналынан өзөктүү маселе берүүсүн көрдүңүздөр. Аны мен Гүлнара Касымбекова алып бардым. Жакшы туруңуздар.